Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз адабият айдыгын көрсөтүүсүндө белгилүү кыргыз адабиятына салым кошкон инсан Касымалы Баялиновдун өмүр чыгармачылыгы туурасында маалымат беребиз. Анда алгач эле биздин бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып, Нурле эжеке, куш келипсиз. Демек, бүгүн сиз Касымалы Баялинов туурасында азын улак кеп учууну уласаңыз. Профессионал адабиятынын баштоочусунун бири Касымалы Баялинов. Бул кыргыз адабиятында орду өтө чоң. Анткени муну менен эмне айткым келип турат? Касымалы Баялиновдун калеминен жаралган прозалык чыгармалары кыргыз элинин башынан өткөргөн бүт тарыхты өзүнүн ичине камтып турат. Буларга эгер мисал келтире турган болсок, бул кыргыз аялдарынын тагдыры жөнүндөгү, башкача айтканда 1916 жылдагы капсалаңдуу үркүн мезгилиндеги кыргыз аялдарынын тагдырын чагылдырган ажарып повестин мисал алсак болот. Кыргыз эл жазуучусу, котормочу, публицист Касымалы Баялинов 1902 жылы 25 сентябрда Ысык көл районуна караштуу Көкмойнок айылында Бардар үй бүлөдө туулган. Бирок ата-энесинен эрте ажырап, туугандарынын колунда калган бала 1916 жылы 14 жаш кезинде үркүнгө эри менен кошулуп Кытайга качат. Ошентип Октябрь революциясынан кийин мекенине кайтып келип, Кочкор айылында малайлык кылып жүрүп, 1918 жылы Токмокко жөө келет. Ар кайсы жерде иштеп, аскерлик бөлүмдө ашпоз жардамчысы, дарыканада дары-дармек ташуучу да болуп иштеген. Алгач эле сизге бере турган сурообуз бул Касымалы Баялиновдун өмүр баянына токтолсок, анын тагдыры, өмүр жолу кандай өткөн? Касымалы Баялинов 1902 жылы Ысык көл облусунун Чырпыкты деген айылында Бардар үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Анын бирок тагдыр аны аяган жок. Ал 2 жашында энесинен ажырап, 9 жашында атасынан ажырап, томолой жетим калат. 1916 жылдагы каргашалы үркүн Касымалы Баялиновдон да кыя өткөн жок. Ал кыргыз эли менен кошо 1916 жылы Кытай жергесине качып барган. Ал жерде өлбөстүн күнүн көрүп, уйгур, дунган байларына малай түшүп, ошол жерде ачкачылыктан энеси Абдылдадан айрылып, качан гана кыргыз жергесине ошол совет бийлиги орноду деген кабардан кийин энесин ээрчитип, эл менен кошо кайра Ала Тоого кайтышкан. Бирок бул жерде дагы Касымалы Баялиновду өтө оор сыноо күтүп турган. Ошол Абдылдабектен айрылгандан кийин энеси менен өзүнүн жерине кайтып келе албай, ат башыга Нарын жергесине келген. Ал жерде дагы бир топ малай жүрүп, көрүнүктүү ошол баягы жергиликтүү байлардын колунда малай болуп иштеп, анан Токмоктогу балдар үйүнө энеси, кичүү энеси Абдыбекти киргизет. Жеке турмушунда мына ушундай өзгөчөлүктөр болгон. Өзү дагы ошол жерде Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланып, андан кийин Алматыдагы, анан Ташкенттеги 6 айлык курстарда окуган. Бул 6 айлык курста өзүнүн билимин жогорулаткандан кийин 1922 жылдары болуп атат бул окуялар. Андан кийин 1933 жылы Москвадагы Тил жана адабият институтунун окуучусу болгон Касымалы Баялинов. Андан кийин бир топ ошол эмгектерди жасаган, окуп дагы, анан эмгектенип да жүргөн бул инсан. Окуп жүргөн мезгилинде эле ошол чыгармачылыгын дагы алдыга жылдырган. Анын
1900 ошол 22 жылдары чыгармачылык башталса, эң алгачкыры биз ким эле ким болдук деген алгачкыры жарык көргөн. Ошол башынан өткөргөн бардык азап тозоктуу күндөрүн айтуу менен ошол үй бүлөсүндө дагы, жеке турмушунда дагы жакшы алгылыктуу окуялар болгондугун өзүнүн арында белгилеп кеткен. Көп кырдуу инсан деп айтсак да. Анткени Касымалы Баялинов эң биринчи чыгармачылык башатын ыр менен баштаган менен, бирок көбүнчө проза жанрына салым кошкон инсан болуп эсептелет. 1919 жылы Касымалы Баялинов комсомолго кабыл алынып, Ташкенттеги 6 айлык советтик партиялык курста окуйт. 1920 жылы 6 айлык педагогикалык курста, 1925 жылы Алматыдагы Казак педагогикалык техникумун, 1933 жылы Москвада Бүткүл союздук журналистика институтун аяктайт. Окуулардын аралыгында бир топ иштегенге да үлгүргөн. Ал 1920 жылы Нарында комсомол комитетинде эмгектенип, 1925 жылы Москвадагы Борбордук басмакананын кыргыз бөлүмүнө редакторлук кызматка жиберилет. Баялинов дегенде биз анын Ажар повести менен абдан жакшы тааныйбыз. Демек, бул Ажар повести өз мезгилинде кайсыл доорду чагылдырган чыгарма? Ажар повести жөнүндө сөз айтуудан мурда ошол Ажар кыргыз ошол аялдардын тагдырын, жалпы эле ошол мезгилдеги 1916 жылдагы бир гана Ажар сыяктуу эмес, Ажар, Батма сыяктуу кыргыз кыз келиндеринин тагдыры сүрөттөлөт мында. Башкача айтканда, эркиндик издеген, өзүнүн укугуна умтулган Ажар сыяктуу инсандар 1916 жылдагы үркүн мезгилинде өтө эле көп болгон. Профессионал адабияттын баштоочусунун бири Касымалы Баялинов мындайча деп эскерет. Бул казак жазуучусу Ильяс Жансүгүр. Башкача айтканда, Ильяс Жансүгүров деген казак жазуучусу менен Ташкентте, Алматыда чогуу курсташ болуп окуп жүргөн мезгилинде Ильястын өз алдынча эртемен өзүнчө терезенин алдында туруп, күбүрөнүп, бирдемелерди күбүрөп шыбырап, анан кагазга бирдемелер чийгенин көрүп, бир күн дейт чыдабай сурап калдым. Агай, бул эмне? Күндө таң ертеден туруп эле ушундай нерсе менен алек болосуз, билсем болобу? Деп сураганымда, бири-бирибиз менен жакшы сүйлөшкөн инсандар болгондуктан, агай өзүнүн бул чыгармачылык иши жөнүндө төмөндөгүдөй деп айтып берди. Аңгеме жазып жатам, иним. Бул аңгемеде казак кызынын бир дунган байына сатылып, ал жерде ошол көргөн азап тозогу жөнүндө сүрөттөлөт экен. Ильястын аңгемесин уккандан кийин менде бир ой пайда болду. Эмне үчүн бизде деле так ушундай оор тагдырга кабылган бир топ кыргыз аялдар бар эмеспи? Аларга мисал келтире турган болсок, биринчи ашпозчуга, кийин дунган байына сатылган кыргыз аялдарынын Кытай жергесинде көргөн окуялары көз алдыма тасма болуп тартылды. Андан кийин ошол Ажардын энесинин ошол көрүстүнүндө боздоп ыйлап отурган монологунан Ажар чыгармасы жаралды деп айтат. 1920 жылдын башында жазган ырлары казак, татар тилдеринде басылып чыгат. Кыргыз тарыхынын оор күндөрүнө арналган белгилүү Ажар аттуу аңгемеси 1926 жылы биринчи жолу жарык көрөт. Мында ачкачылык, жокчулук өкүм сүргөн заманда карапайым элдин арылбаган арыз муңу жөнөкөй, жатык, бирок ошол учурда терең таамай көркөм берилген бул чыгарма кыргыз прозасынын башаты болуп эсептелген. Ажар повести Дилбаян сынагында жаралган чыгарма деп. Алар ошол мугалимдер курсунда окуп жүргөн мезгилде Алматыда агайы Шамшалы Сүгүров деген аялы агайы мындай деп айтат: "Мына бүтөрүңөргө аз эле убакыт калды. Кимиңердин ким болгонуңарды, кандай чыгармачылыгыңар бар экендигин көргүбүз келет. Мен силерге ой толгоо Дилбаянын бергим келет тапшырмага" деп бергенде
Ильястан уккан аңгеме эсиме келди. Анан олтуруп баардыгыбыз ошол окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү жазып калдык. Эртеси баардыгыбыз чогулуп, дилбаянды тапшыргандан кийин эртеси жыйынтыгын айтып, ошол жыйынтыгында бул баяндамада Кытай жеринде картаң чалга сатылган кыздын тагдыры жөнүндө жазылган жакшы баяндама бар экен деп эскерет. Ошондо бул чыгарма меники экендигин эске алып, ойлоп, аябай кудуңдап сүйүнгөнүм бүгүнкү күнү эсимде деп айтат. Ажар повести бул Кыргыз элинин 1916 жылдагы үркүн мезгилиндеги Кытай жергесиндеги көргөн азаптуу, тозоктуу турмушу жөнүндө, жашоосу жөнүндө чагылдырылган чыгарма болуп эсептелет. Анткени ошол мезгилде Ажар сыяктуу, Батма сыяктуу кыргыз кыз келиндери, аялдары бир чөйчөк талкан үчүн, бир байлам куурай үчүн өздөрүнүн жанын кыйышкан. Бул жөнүндө профессор, филология илимдеринин кандидаты Үмүт Култаева деген эжекебиз мынтип эскерет. Ажар повестиндеги символикалык белгилерге ээ болгон бир да башка чыгарма жок. Анткени Ажардын эркиндик издеп ошол карышкырларга жем болгон мезгилиндеги бир тал ширеңке бул анын жан далбасасы, акыркы жашоого болгон үмүтү деп айтат. Ал эми аны тегеректеп, азуусун кайрап турган карышкырлар булар падышалык Россия. Демек, так ушундай элестөө менен, сөз менен сүрөт тарткан Касымалы Баялиновдун калеминен жалпы эле аял затынын оор тагдыры сүрөттөлгөн чыгарма ушул Ажар повести болуп эсептелет. Касымалы Баялиновду биз акын, прозаик, котормочу катары тааныйбыз. Деги эле анын көбүнчө кайсыл чыгармалары бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготпой, окурмандарын таап келүүдө. Демек, Касымалы Баялиновду сөзүбүздүн башында айтып өттүк. Бул жалаң гана прозаик эмес, бул публицист, сынчы дагы болуп эсептелет деп. Касымалы Баялиновдун аңгеме жанрындагы бир топ чыгармалары бар. Алар Мурат, ал эми жетим эмес деген, анан Бактылуу жылкычы, Кыйын өткөл, Боордоштор романы, Көл боюнда деген повести бар. Бул чыгармалардын ичинде Боордоштор деген чыгармасы Кыргыз эли менен Чех элинин ортосундагы достукту чагылдырган чыгарма болуп эсептелет. Баялинов 1939 жылы СССР жазуучулар союзуна мүчө болот. Ал 1944-47 жана ошондой эле 49-55 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгын жетектеген. Ал эми 1947-49 жылдары СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалынын Тил жана Адабият институтунун илимий кызматкери болуп иштеген. Баялиновдун чыгармаларына таяна турган болсок, анын Ысык көлдүн боюнда операсы, ар түрдүү жанрдагы бир нече музыкалык чыгармалары да жаралган. Анын кыргыздын алгачкы кесипкөй котормочуларынын бири деп эсептешет. Ал Максим Горкийдин Макар Чодра аттуу аңгемесин 1929 жылы, Пушкиндин Кавказ туткуну 1937 жылы, Руслан менен Людмила поэмаларын 1937 жылы, ошондой эле Евгений Онегин романын 1941 жылы жана башка орус жазуучуларынын чыгармаларын мыкты деңгээлде которуп, кыргыз окурмандарына тааныштырган. Ошондой эле жазуучунун өз чыгармалары да орус, азербайжан, өзбек, француз, казак, англис, чех тилдерине которулуп чыккан.
Касымалы Баялиновду котормочу катары эсептеп өттүк жогоруда. Демек, ал кандай чыгармаларды которо билген жана ошондой эле анын котормосу кандай чеберчиликке баалуулукка ээ боло алды. Котормочу деп айтып жатканыбыздын себеби бул Пушкиндин, орус элинин улуу акыны Пушкиндин чыгармаларын которгон. Мына ошол котормо ишине дагы ошол салым кошкон инсан катарында айта алабыз. Котормону окуган соң бул чыгармасын которгон эмес, кайрадан жазган сыяктуу элес калат. Анткени ошончолук чеберчиликте сөз баккан инсан болгондуктан ар бир сөздү кирпич сыяктуу кынаптап жазган инсан бул. Касымалы Баялиновдун өзүнүн чыгармалары дагы бир топ тилдерге которулган. Өзгөчө баса белгилеп айта турган болсок, Ажар повести өзү эле чех, немец тилине, анан француз, өзбек, орус тилдерине которулган чыгарма болуп эсептелет. Анткени бул ошол элдин талабына ылайык, эл ошол билүүгө ынтызарлыкка ээ болгон, ынтызарлык менен окуй турган чыгармалардын бирине киргендиги үчүн бир топ тилдерге которулган деп айта алабыз. Армандуу махабат тагдыры деп өзү Кытай жергесинде уйгур байларына малай болуп жүргөн мезгилде Сахып Жамал деген кызга ашык болгон экен. Сахып Жамал деген кызга ашык болгондугу жөнүндө бирок бир да чыгармасында көрсөтпөптүр, бир да чыгармасында жазбаптыр. Бирок ушул сүйүү баянын өзүнүн кичүү инилерине, замандаштарына айтканда өтө сонун кылып тизмектеп айтып берчү экен. Замандаштарым өтө эскерет. Эгерде ушул Сахып Жамал тууралуу жазганда кыргыз прозасындабы же поэзиясындабы балким дагы бир сонун чыгарма жаралмак деп эскерет. Анын өзүнүн жеке үй бүлөсү жөнүндө жубайы Наджат деп айтылат. Башка ошо улуттун кызы, ал эми уулу Марклен Баялинов. Бул Кыргызстандагы улуттук кино искусстводогу академиянын академиги болуп эсептелет. Бул 86 жашында 86 жашында 1919 жылы 5 июльда каза тапкан деп айтылат. Уулу Марклен, демек биз мындан билсек болот, Касымалы Баялиновдун өзүнүн урпактары дагы жөн жай эмес, демек атасынын жолун жолдогон инсан, чыгармачыл инсан болгондугунан дарек берет. Ошондой эле Октябрь революциясы, Ардак белгиси, 2 жолу эмгек кызыл ту ордендери, 1941-45 жылдардагы улуу ата мекен согуштагы каарман эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Эл депутаттарынын Фрунзе шаардык кеңешинин 4-чакырылышын, Кыргыз ССРнин жогорку кеңешине депутат болуп шайланган. Баялинов 1979 жылы 3-октябрда 77 жашында дүйнөдөн кайткан. Ал эми жазуучунун көзү тирүүсүндө жарык көргөн акыркы автобиографиялык даректүү чыгармасы бул «Большевиктерге жазылам» деп аталган. 1993 жылы жазуучунун ысмы Бишкектеги балдар жана өспүрүмдөр үчүн республикалык китепканага ыйгарылган. Баялиновдун өмүр чыгармачылыгына токтоло турган болсок, анын тагдыры, анын ушул чыгармалары бүгүнкү күндө кандай жеткиликтүү деңгээлде окурмандардын арасында ынтызар коюлуп, өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Касымалы Баялинов бул кыргыз профессионал адабиятынын ошол баштоочусу катарында дагы, ага салым кошкон ири инсан катарында дагы бүгүнкү күнү деле кыргыз адабиятында орду чоң.
Расын айтыш керек, бүгінгі күні бұл мектеп программасында ошол кыргыз профессионал адаятынын салым кошкон инсандар катарында гана белгиленип, ошол окуучулардын арасында анчалык мындай кадыр-баркка ээ болбой, же болбосо окулбай калган авторлордун катарына кошулуп калды деп айтсак болот да. Бирок эгер тарыхый жактан алганыбызда, өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү эскерип айтканыбызда, Касымалы Баялиновду бүгүнкү күнү деле кайра баштан, кайра жаңыдан азыр окуп аткандай окуп суктана турган чама бар. Мен ушуну айта алат элем да. Албетте, сонун маек болду. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен бүгүн Касымалы Баялиновдун өмүр чыгармачылыгы боюнча азынаалык болсо дагы кеп учуунулап тааныштырып өттүк. Дагы өзгөчө баалап кетчү нерсе, Касымалы Баялинов балдар адаятында дагы өзүнүн чоң салымын кошкон инсан. Бирок бүгүн биз анын чыгармачылыгы, ал эми балдар адаяты боюнча дагы бир башка бир ирмемдерде токтолобуз дейбиз. Саламатта калыңыздар.